Итак, короче говоря, биринчи заказ бүгүнкү эсебине. Барыңыздар жума күнүңүздөр менен туугандар, закрыт заказ кылабыз. 47 сом поездка болду. Мен азыр как раз таки могул жерге мындайынан алып туруп киргизип турсам пока болсо керек, эч ким чыкпаса керек. Так, бул элит жогорку мектеп дейт. Ладно. Итак, туугандар, Вайлбристе бонустар ушундай болуп атат. Мага бүгүн азыр мотивация түштү. Мен кече 3 эле заказ кылып кеткенмин. Бүгүн буйруса толук выручканы жана заказдарды көрсөтүп берейин деп силерге тартып баштадым. Баарыңыздарга ассаламу алейкум, жалпы жамаат. ВБ такси Ошто Дакс Драйв таксопаркы кимдеги ушул паркка кошула турган болсо, азыркы учурда бонустар берилип жатат. ВБ таксинин наклейкасы болгон машинасын өтүп кеткенин көрүп калып, ошого көңүл бөлүп калган кез, кимдеги азыркы учурда кошулган болсо, туугандар, бонустар бар. 300 сом при виде друга, 300 сом досуңузга жана сизге 500 сом досуңуз алып келген үчүн. А сиз барып кошулсаңыз 300 сом сразу аласыз. Тынчтыктан келдим деп туруп регистрацияны башлай бересиңер буйруса. Ошол туугандар, да мен айтам. По ходу дела, чо как кандай болот, заказдар кандай болот атан көрөбүз. Азыр мен бул экинчи заказым болду, биринчи заказ артынан болуп кеткен. Бул заказ түштү. 2 мүнөттө келдик. Мен пассажирге 5 мүнөттө бардым, ошондо бир заказды буйруса азыр как раз таки жапкан кез. Эми канча убакытта канча заказ берет, аны дагы билбеймин. Ошол үчүн мынакей. Заказ түштү. Вроде азыр эле алып келип таштаганмын. Так, проложить маршрут 100 сомдук заказ экен бул. 2 мүнөттө барат экенбиз. Так, кайка барабыз ошондо? Ошондо бу жактан өтүп бияка бурулат экенбиз. Ну чо, кеттик анда. Итак, экинчи заказды алып келдим. Ровно 100 сомдук поездочка болду бул поездочка. Заказ пока жолдон келе аткан кезде берген жок. Жабылбадымы заказ, жабылыптыр. Так, ну чо, анда бир көлөкөрөөк бир жерге барып туруш керек. Только каяка барып турам деген вопрос да бул жердечи. В принципе, Аманбай Жунус Велитер ага жакындап деле калдым. Ошол жака барып турсам деле болот. Же ага чейин көлөкө чыкса, ал жака чейин турсам болот. Зонанын ичинде жүрөм. Заказ жок, бирок заказ күтүш керек болуп атат. Бек жолу базары дейт. Так, бияка келип калдым буйруса. Завершить поездочку. 185 сом болду бул поездка. 17 мүнөттө келдим. Бирок бул адреске почти 10 мүнөттө бардым. Ошондо почти что 27 мүнөт убакыт буга бөлүнүп калды. Но чыкканыма ровно 1 саат болду. Жана биринчи заказ алган завершить эткенмечи. Ошондо азыр саатына 1000 сом эсеп берди да. Мынакей мына алып бүттү азыр. Да 2 заказ кылсам могуну алам. Дагы 2 заказ могуну да деп турган кийин буйрсам алып алсам да жакшы болот эле. Ну ладно. Заказды эми бир көлөкө жерде күтүш керекпиз, потому что биз крайда турабыз. Заказ бербей дагы коюш мүмкүн бул жактанчы, потому что эме да бул жак чеке болгон үчүн заказды бербейт деген ойдомун. Потому что карабайсың, зонанычы биягында турам да мен азыр. Мен азыр получается бияка бурулуп кичинемдерээк барышым керек. Кичине заказ алыш үчүн. Ладно, күтөбүз. Ровно 1 саат 1 саат эмес, 45 мүнөт күтүп турдум заказды алдым. Бул 4-нчү заказ, буйруса бир точкасы менен экен. Анда эмесе бул заказга жөнөдүк. Турган жерим могул жерде көлөкөдө турдум күтүп. Погода 34 градус көрсөтүп атат. Так, бул заказды алып келдим. 20 мүнөттө убакыт кетти бул заказга. 230 сомго келдик. В принципе, стоимость поездки жакшы эле. Күндүн нуру 34 градус болот да, бирокчу. Так, бир заказ кылсам 1800. Мелиңиз. Иштей турган болот экен мен. Заказды ошентип эме алып берип атат да, короче, андай бат эле кылып койбосун, мындай, типа саатына жүрсүн, саатына 2 заказдан кылып жүрсүн, ошондо саатына иштей турган кылып беребиз деген алгоритм менен иштеп атат азыр булчу. Потому что мен жана эсептеп көрдүм, ошо ровно эле чыкты да. Аз где-то 15-10 мүнөттөн кийин берет кийинки заказды. Мен оюмча. Ошо айтылгандай эле жанагы 5-7 мүнөттөн кийин 5 мүнөттөн кийин берди заказдычы. Анан кийин бара турган жерде эле моундай да. Так, заказы. Көрдүңөрбү? Азыр бул жака барыш бир 3 мүнөттө убакыт кетет да. Ошондо как раз таки 1 саатта 2 заказ берип аткан болуп атат да булчу. Наличный 45 сом дейт, доход 36 сом.
күйүнүп аттым элем да. Бул эмне колун көтөрүп атат эми. Короче, ушака келип калдым. Аманбай Жунусов Элтуртанын жанына келип калдым өзү дагы. 10 сом платное ожидание неме болуп кетти, жанагы поехали деген кнопкасы бар, ошону баспай эле келип мына жарым жолу келгенде болотпайбы. Короче, могу болду ошондо получается. Эми дагы 2 заказ кылсам могуну берет, дагы 2 могуну, дагы 2 заказ могуну, дагы 2 заказ могуну. Буйруса бүгүн ошондой план эми. Конечно, көрөбүз, заказды берип турса эле. Азыр по идее заказды, кийинки заказды где-то бир 15 мүнөттөн кийин берсе керек деген ойдомун. Мен пока что офиске кирип отуруп турсам болот. Айтылгандай эле, короче, бир аз күттүм, келди заказ. Анан алдым. Бирок бир точкасы болуп калды. Но все-таки 158 сом бир аз арзан акча болуп калды. Дагы бир заказ кылган болсом, ошондо мен 2700 сом дегенди алат болушум керек. Ооба. Дагы бир заказ кылсам 2700 алат экем да. Анан дагы 2 заказ кылсам 3650 и дальше больше, короче. Саат 1 болуп калды. Мен 10да чыкканмын. 3 саат. 3 саатта 6 заказ. Азыркы заказ, эми кийинки заказ короткий заказ болуш керек да, по идее. Могу не е болуп калган. Интернет бир аз слабыйраак болуп калгандай го. Көлөкөнү карап туруш керек эми бакта чыгып. Ато 36 градус деп. Короче, айтылган анализ боюнча туура эле чыгып атат негизичи, ошо 1 саатына 1 заказдан айланып. Аз бияка мону таштаганча как раз таки 1 заказ түштү. Так, проложить маршрут 144 сом экен ал заказ. Бирок бара турган жерибиз 6 километр да. Мына точка Аданчы. Так, ошондо мен азыр разворот алат экенмин, кеттик анда. Күндүн ысыктыгы 38 градус деп көрсөтөт уже шкала. Сухой воздух, прям вот чувствуется, да? Мен немем футболкам кара болгон үчүн жа тузу да чыгып кетти деп койгула менчи тердин. Ремень кармап турган жер дагы прям мындай линия болуп калды го. Тур десе кайра айдайт. Анализди көрдүңөр да. Так, короче, азыр мен заказ алып келдим да, машинага түшүп отуруп атпайбы? Курманжанга 469 дейт аны. Шайыт төбө дейт. Ошо Курманжанга 469бу десем, Шайыт төбө деп атпаймынбы дейт. Эже мен Шайыт төбөнү билбейм десем, билбейсиңерби? Картадан көрсөтүп атабы дейт. Ошо Курманжанга 469бу десем, о дейт. Алып келдим, короче, Шайыт төбөгө. Шайыт төбөгө алып келдим. Так, бул 2 километрде барат экенмин буга. 5 мүнөттө жетет экенмин. Анан ал жака дальше көрөбүз. Нуча кеттик. Так, завершаем заказ дейт. 86 сом болду бул жагы. Кийинки заказ түшкөн. Мен азыр бул жакка алып келдим, ол Токтогул парктен. Проложить маршрут. Буйруса 9 заказ кылынды, бул 10 заказ уже. Анан 11ди кылып туруп акырын токтотом го дейм. Минимальный пауза кылып деген типче. Мына көрөбүз эми, заказдар просто берип атат, токтотпой эле. Ошону до конца тартып туруп анан ушул видеону монтаждап, полностью отчет кылып чыгарып берем. Так, ушинтип атып, 10-чу заказды алып келип жаткан жерим. Мбанктын главный офисине алып келип таштадым. Закрыть заказ. Заходим в карту. Бул не жабылбай атат. Завершить поездку. Завершить поездку. Все. Так, да, бир заказ кылсам буйруса, ошондо 12 заказ кылган болот экенмин. Бирок бул жерде каяка турамын деген вопрос да. Так, а так в целом саат 10дон баштап иштеп атам. Саат 2 болуп 4 саат образно ошондо. Ошондо саатына 2-3төн заказ чыгып атат да. Анализ в принципе тура эле. Бүгүн түнкү сменада иштеп көрөм. Түнкү сменде канча заказ кылат экен көрөбүз. Полностью 18 заказ кылган аракет кылам, конечно, но эртең менен кечээ иштеп көрөм да. Но я думаю, в принципе болот ошол заказчы. Азыр мисалы үчүн могу 65 километр жүрүп коюп турмун да. Так, 32 градус Yok. 280 километрден бар экен да менде типа. Буйруса ошол азыр заказды бүтүп турам. Дагы бир заказ кылсам ошондо 450 сом болот экен да. Анан кийин дагы 2 заказ кылсам 5200 сом болот экен.
Бирок мен бүгүн азыр уктап көрүп, түнкү сменаны көрөйүн атам да, жана пятницанын субботага болгон эменичи. Ысыктан да бир аз качайып кичине музыка түнкү музыкаларды коюп дегендей. Көрөбүз. Азыр бир заказ кылсам, ошо менен бүгүнкү сменаны аягына чыгарып, силерге тартып, отчетун чыгарып берейин. Так, ушинтип келдик. Закрыт заказ кылабыз. Завершить поездочку. Бул менен 180 сом түштү деген сөз. Могуну иштедим, короче, 4450 сом. Эми статистикага кирип туруп көрсөтөйүн. Статистикага кирип карай турган болсок, заказдар бизде 11 заказ болду. Доход ушул 11 заказга 1000 сом болуптур. Ошондо мага азыр 3000 бүгүн, то есть эртең 3000 сом түшөт экен да, короче. 11 заказ кылыптырмын. Дагы 6 заказ кылып койсом, могу акчаны аламын. Бирок түнкү сменге даярданып, уктап, эме кылыш керек болот атат. Километраж боюнча айтып кетейин. 73 км болуптур. Бул деген нерсе 73 км саат 10-дон 3-ке чейин 5 саатта образна ушул заказдар болду. Ну чё, баарыңызга чоң рахмат. Дакстрайв паркка кошулуп туруп одобрение келет. Буйруса келген соң эле сразу жумушту силер дагы баштайсыңар. Мен азыр ушул видеону монтаждап туруп толук киргизип коёмун.